Мурдакы сабакта биз жөнөкөй учур чакты өткөнбүз, Бүгүнкү сабакта болсо жөнөкөй өткөн чакты үйрөнөбүз. Бул жердеги сүйлөм I live деген кайсы учурда турат? Бул учур чакы. I live мен жашайм. You live сиз жашайсыз, сен жашайсың. He lives ал жашайт. She lives ал жашайт. It lives ал жашайт. We live биз жашайбыз. You live силер жашайсыңар. They live алар жашашат. Ушул учур чактагы этишке ed деген мүчөнү уласак өткөн чак айланып калат экен. Этишти өткөн чакка өткөрүш үчүн edни улайт экенбиз. I lived мен жашадым. You lived сен жашадың. He lived ал жашады. She lived ал жашады. It lived ал жашады. We lived биз жашадык. You lived силер жашадыңар. They lived алар жашашты. Учур чакта he, she, it'те этишке s уланат. Ал эми өткөн чакты карасаңар бардыгы lived экен, бардык жакта өткөн чакта бирдей эле форма колдонулат экен. Lived жашады, жашадым. Кыргыз тилде татаалыраак, мен жашадым, сен жашадың, ал жашады деп өзгөрө берет. Ал эми англис тилинде edни улаган менен өткөн чакка өтөт экен, Дагы бир мисал. I work мен иштейм. Edni уласак I worked мен иштедим. You work сен иштейсиң, сиз иштейсиз. You worked сен же сиз иштедиң. Иштедиңиз. He works ал иштейт. He worked ал иштеди. Бул жерде s түшүп калып ed уланып атат. He worked. She works ал иштейт. She worked ал иштеди. S түшүп ed уланды. It works ал иштейт. We work биз иштейбиз. It worked ал иштеди. We worked биз иштедик. You work силер иштейсиңер. You worked силер иштедиңер. They work алар иштешет. They worked алар иштешти. Түшүнүңөрбү? Демек edни улоо менен этишти өткөн чакка өткөрүп жатабыз, Эми этишти кантип суроого айландырабыз? Суроо түзгөндө did деген жардамчы этиш жардам берет экен. Өткөн чакта сүйлөмүңөр өткөн чакта турса, эгерде did менен суроо берет экенбиз кыймыл аракетке. I lived мен жашадым. Мен эмне кылдым? Жашадым, Этиш кайсы чакта турат? Өткөн чакта турат. Себеби edни уланганын көрүп турабыз, Ошол учурда эмнени колдонот экенбиз? Did'ти колдонуп сурайт экенбиз. Ал эми учур чак болсо эмнени колдонот элек? Do'ну колдонот элек, Бул жерде did'ти колдонобуз. Did I live? Мен жашадымбы? I lived мен жашадым. Did I live? Мен жашадымбы? Суроого айланып калат экен, Did деген быга барабар болуп калат экен, Мен жашадымбы? You lived. Сиз жашадыңыз. Did you live? Сиз жашадыңызбы? He lived. Ал жашады. Did he live? Ал жашадыбы? Демек өткөн чак эмеге суроо койгондо бул жердеги did түшүп калат экен, D'ни бияка алып өтпөйт экенсиңер. Did I lived дебейт. Did I live десеңер туура эмес болуп калат. Себеби did'те уже өткөн чак экени билинип атат. Ошон үчүн этишке эч нерсе улабайсыңар. Түшүнүңөрбү? Did he live? Ал жашадыбы? She lived. Ал жашады. Did she live? Ал жашадыбы? Бунун өткөн чак экенин кайсы жерден билип атабыз? Did деп бул жасоо аткаруу деген этишибиз мына жерде жардамчы этишибиз. Өзү өткөн чакта турат. Билесиңер, Кандай кылганбыз? Do деген жасоо аткаруу дегенди билдирет, Do деген жасоо аткаруу дегенди билдирет. Did деген жасады, аткарды дегенди билдирет. Ошондуктан бул did өткөн чакта турган үчүн
ошону колдонгонубуз үчүн бул жерге lived деп дийни улабайсыңар. Себеби уже did өзү эле көрсөтүп жатат. Бул сүйлөм, бул суроону өткөн чакта берип жатабыз. Сен жашадыңбы? Did you live? Сен Бишкекте жашадыңбы? Did you live in Bishkek? Түшүндүңөрбү? Демек, суроо бергенде, did'ти колдонуп суроо бергенде live'га идини улабайт экенсиңер. Бул учурчакта эле турат экен. Live, жашоо. Did you live in Bishkek? Сен Бишкекте жашадыңбы? He lived, ал жашады. He lived in London. Ал Лондондо жашады десек мисал үчүн, Ал Лондондо жашадыбы? Did he live in London? Түшүнүңөрбү? Did'ти колдонгон үчүн live'га дийни улабайбыз мына жердегидей кылып. Бир гана сүйлөмүңөр жөнөкөй мындай суроолуу сүйлөм эмес, жөнөкөй сүйлөм болгондо lived. He lived in London. Ал Лондондо жашады. Ал жердеги иди сүйлөмдүн өткөн чакта экендигин көрсөтүп турат. Ал эми суроодо болсо did көрсөтүп атат, суроонун өткөн чакта берилип аткандыгын көрсөтүп атат. Түшүнүңөрбү? She lived, ал жашады. Did she live? Did she live in the US? Ал Америка Кошмо Штаттарында жашадыбы? Did she live in the US? It lived, ал жашады. Did it live, ал жашадыбы? We lived, биз жашадык. Мисал үчүн, we lived in Ош. Биз Ошто жашадык. Did we live in Osh? Биз Ошто жашадыкпы? Түшүнүңөрбү? Суроо бергенде, демек, бул жерде сүйлөмүңөр өткөн чакта тургандыгы үчүн өткөн чактагы жасады, аткарды деген жардамчы этишти колдонуп суроо берет экенбиз. Бул жерде өзү которулбайт, бул б-га айланып калат. Биз Ошто жашадыкпы деп б-ны билдирип калат экен. You lived, силер жашадыңар. Did you live, силер жашадыңарбы? They lived, алар жашашты. Did they live, алар жашаштыбы? Did they live in an apartment? Алар квартирада жашаштыбы? Did they live in an apartment? Түшүнүңөрбү? Дагы мисал, I loved, мен жакшы көрдүм. I did not love, мен жакшы көрбөдүм. Бул жерде сүйлөмүбүз эмне болот? Таңгыч сүйлөм болот, Таңгыч сүйлөмдү өткөн чакта таңгыч сүйлөмдү айтыш үчүн did not'ты улайт экенбиз. I loved, мен жакшы көрдүм. Ошо I менен love'дын ортосуна did not'ты уласаңар өткөн чак болуп калат экен, Мен жакшы көрдүм, мен жакшы көрбөдүм болуп таңгычка айланып калат экен. Мисал үчүн, I did not love, кинону жакшы көрбөдүм. I did not love the movie. Мен ал кинону жакшы көрбөдүм десе, кандай болуп калат? I did not love the movie. Демек, did not'ты ортосуна I менен этиш менен сүйлөмдүн эсинин ортосуна мына жерге кадасаңар, сүйлөм таңгыч сүйлөм болуп калат экен. He loved, ал жакшы көрдү. He did not love, ал жакшы көрбөдү. He did not love, мисал үчүн, the game. He did not love the game. Ал оюнду жакшы көрбөдү. Ал оюнду жактырбады деген мааниде. She loved, ал жакшы көрдү. She loved him. Ал аны жакшы көрдү. Сүйдү деген мааниде. She did not love, ал жакшы she did not love him. Ал аны жакшы көрбөдү. Бул өткөн чакта, сүйлөмүбүз бул жерде кайсы чакта турат? Өткөн чакта турат. Кантип билебиз? Себеби этишке иди уланып турат, Ушул сүйлөмдү таңгыч сүйлөмгө өткөрүш үчүн did not'ты улайт экенбиз. Ал эми этишибизге di уланбайт, She did not loved him десек туура эмес болуп калат. Себеби did уже эле сүйлөмдүн өткөн чактагы таңгыч формасы экенин көрсөтүп турат. Качан гана did турса, бул жерге dini улабайбыз,
It loved, ал жакшы көрдү. It did not love, ал жакшы көрбөдү. We loved, биз жакшы көрдүк. We loved our daughter десек эмне дейбиз? Кандай которулат? We loved our daughter. Биз кызыбызды абдан жакшы көрдүк. We did not love, биз жакшы көрбөдүк кызыбызды. We did not love our daughter. You loved, силер жакшы көрдүңөр. You did not love. Мисал үчүн, силер эмнени жакшы көрдүңөр? You loved food. Силер тамакты жакшы көрдүңөр. You loved food. You did not love food. Силер тамакты жакшы көрбөдүңөр. Демек, did not деген бул кыймыл love'ды жакшы көрүүнү тескериге айландырып коютат, Did not love. Love болсо жакшы көрүү. Did not love жакшы көрбөдү. You loved food. You loved, сен жакшы көрдүң. Сен жакшы көрбөдүң болсо, you did not love food. They loved, алар жакшы көрүштү. They did not love, алар жакшы көрүшпөдү. Мисал үчүн, суроо бергенде, мисал үчүн, we lived in Osh. Биз Ошто жашадык. Did we live in Bishkek? Биз Бишкекте жашадыкпы? Yes, we did. Оба жашадык. No, we did not. Жок, биз жашабадык. We lived in Nарын. Биз Нарында жашадык. We lived in Osh. Биз Ошто жашадык. Did we live in Ошто жашадыкпы десек эмне дейбиз? Did we live in Osh? Yes, we did. Оба биз жашадык. No, we did not. Жок, биз жашабадык. We lived in Nарын. Биз Нарында жашадык. He loved to play football. Ал эмнени жакшы көрдү? Ал жакшы көрдү дейт эмнени? Футбол оюнун ойногонду жакшы көрдү. To play, ойногонду. Did he love to play football? Ал футбол ойногонду жакшы көрдүбү? Yes, he did. Оба ал жакшы көрдү. No, he did not. Жок, ал жакшы көрбөдү. He loved to play chess. Ал шахмат ойногонду жакшы көрдү дейт. Ошол, эмне кылдык биз? Этиштердин өткөн чагын карадык. Этиштерди өткөн чагын кантип суроого өткөргөндү карадык. Did менен өткөрөбүз, Таңгыч түргө did not менен өткөрөткөнбүз өткөн чакта. Жана мисалдарды карап кеттик, Үйдөн өзүңөр ушулардын баарын көчүрүп жазгыла. Сурооңор болсо калтырып кеткиле. Have a good day. Bye bye.